Алам айылдан башталат демекчи, жерлерде элдин мүдөөсү чечилгенге ыңгайлуу шарттар түзүлсө, мамлекеттик деңгээлдеги маселелер дагы өз нугунда ишке ашмак. Башкача айтканда, элдин турмушун, кандайдыр бир көйгөйлөрүн айылдын деңгээлинде чечүү керек. Жергиликтүү бийликтин элге кызмат көрсөтүүсүндөгү акыйкаттуулук менен башкаруу деген түшүнүктү бүгүн аймакты көздөй көрсөтүүсүнүн студиясында серепчилер менен биргеликте чечүүгө аракет кылабыз. Студиябызда конокто жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча серепчи Төлөгөнов Мелис Зарылыкович жана өнүктүрүү саясат институтунун жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча программдык менеджери Асибалиев Жолдош Асибалиевич. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Адегенде эле издеген даярдалган сюжетке көңүл бөлөлү. Биринчи сюжетке. Бакаята айылдык аймагында 9000 калк болсо, алардын 250-сү жакыр адамдар. Алардын арасында өтө жакыр жашаганы да бар. Мисалга Көкүл Курманбаева. Көкүл апа азыр 2 небереси менен алган пенсиясына жанын багып үйүндө отурат. Алам, май алам, чай алам, куш шекер алам. Анан кийин ун болсо кымбат, мектеп базарга ушунча барам, анан кийин бияны алсам, бияны аласың, атек алам, үйдүн ушу продукттан эле атпайт, ушул продукт алып кетип атыр. Бир жылда айыл өкмөтү 2 капун, кыш алдында болсо көмүр менен жыгач отун таратат дейт Көкүл апа. Бирок аны дагы тырмалаңда отуруп араң жеткирет. Социалдык акыйкаттуулукка жетүүгө ак ниет башкаруунун илгерилетүү долбоорунун изилдөөлөрүнө ылайык. Сурамжылоонун жыйынтыгында пособие алганга укуктуулардын 64% гана алат. Айта кетсек, 88% жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жардамга кайрылган эмес. Пособие алгандардын 80% алган каражатына канааттанбайт. Аны менен бирге 64% бул жагдайды өзгөртүүгө иш-аракет көргөн эмес. Айылда жумуш аздыгына байланыштуу 7 баласы көрө оокаттын азабын тартып, бири Орусияга кара жумуш кылганы барып, ооруп келсе, калгандары квартиралап борбордун ар кайсы бурчунда баш калкалап жүрөт. Ал эми Көкүл апа болсо 2 небересин алек кылып үйдө. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү белгилегендей 48% социалдык коргоо багыты боюнча, 46% мектепке чейинки билим боюнча калкка жеткиликтүү эмес деп белгилеген. Эмне оюндарды ойнойсуңар бул жакта үйдө? Пятнеше уларта мышыктан. Надира 6 жашта, бирок так сүйлөй албайт. Улуу эжелери үйрөткөн боюнча тамгаларды айтканга аракет кылат. Бала бакчага барса так сүйлөп мектепке даяр болуп калмак эле дейт Көкүл апа. Бирок 2 небересин бала бакчага берейин десе, анысы алыс жакта. Жеткирип анан кайра алып кеткенге жетишпей калам дейт. Берсем алыста барасы, мен кантип жетсем бака. Кайта алып келиш керек болуп атыр. Эртең мен алып барсам, кесин алып келиш керек. Кыйналам да, эмне алып барам мүмкүн. Балага чыгарбайт, үйдө эле жүр. Беде эч ким балага чыгарбайт, беде көчөдө балдар бирөө да барбайт. Алыс деп ким алып барат ушака. Чындап эле 45 миңден ашуун калкы бар Бакаята районунда 5 гана бала бакча бар. Орто эсеп менен 300дөн ашык бала бакчага барганга мүмкүнчүлүгү жок. Колхоздун учурунда биздин Бакаята Победа колхозу болуп турган учурда 4 детсатыбыз бар болчу. Колхоздун өзүндө. Азыркы күндө мынакей 2-чи детсат ачып атабыз. Ито толук эмес да. Ушул эле көйгөй республиканын бардык бурчунда орун алган. Мисалга Баткен облусунун Бужум айылында дагы ондогон келиндер дипломдорун кучактап алып, үйлөрүндө балдарын багып отурат. Бала бакчага берейин десе, орун жок. Үйдө тарбияланган бала менен бала бакчада тарбияланган баланын айырмасы ат менен төөдөй эле балам. Берейин деген эле немен бар. Берейин десем буларда орун жок экен. Жашы 18-ге жетелик балдардын 61%-нын мектепке чейинки жаштагы карындаштары жана инелери бар. Алардын 6% балдар бакчасына барат. Мисалы үчүн үйдө өзүңдүн үй ишиңнен артпайсың да. Мен ол баланы эми төлкөлөп ушу кардын тойгоздуруп, эшикке ойноттуруп көчөгө коюп коем. Болду, ушул чаңга ойноп келет, кайтып келип жуунтуруп коюп коесуң. Ошол эле мындай неме кылып, условия жок да мындан келди алеги окутуп бир тамга өйдө ылдый тааныбайт аларчы. Ал эми бул болсо Баткен районунун Дара айылдык округундагы Чек айылы. Бул жерде дагы ошол эле көйгөйлөр күч. Жок, андай окутуу жок да, биздин Чектин жашоо турмушу ушунчалык оор болгондуктан балдарга көңүл бурушка мүмкүнчүлүк жок.
талаға кетет ата энеси, үйгө бир кичинерегин камап коет дагы, энелери, тайнелери болсо жол сууда турабыз ушинтип очурет. Анан балдар отурат. Сурамжылоодо катышкандардын 55,9% биз жашаган аймакта бала бакча бар деп айтышса, калган 41,8% мектепке чейинки мекемелер жок деп жооп кайтарды. Мектепке дагы барганда кичине даярдыгы болуп келсе дагы жакшы болмок деп мугалимдер отурат. Мектептеги шарттар боюнча окуучулар арасындагы сурамжылоо жүргүзгөндө 23,3% класстык бөлмөлөр суук, бирок чыдоого болот деп жооп беришкен. Ал эми 3% болсо бөлмөлөр өтө муздактыгын айткан. 53,3% болсо мектепте муздак суу гана бар, бирок ал сыртта гана деп айткан. Ал эми 33,9% мектептин ичинде муздак суу гана бар деп айткан. Ал эми Чүй облусундагы Сокулук районунун Жал айылындагы Рүстөмбек Мамыралиев атындагы гимназия орто мектебинде интернеттин жоктугуна балдар капа. Сабакта көптөгөн тапшырма берилет. Аларды аткаруу үчүн интернет булагын пайдалануу керек. Бирок бул нерсе мектепте жок. Болгон эле директордун бөлмөсүндө бар. Директордун кабинетинде эле. Кандай? Окуучулар ал жака кирип барып занимация албайт да, Жок, киришпейт. Неме өзүнчө информатика кабинети бар да. Интернет интернет барбы? Жок, акта жок. Мындай эле компьютерный программалар менен обучить этет. Мектепте интернет болсо мен мектептен эле маалымат алып үйгө барармын. Ошо мектепте интернет болгон жакшы болот. Бизде жакын жакта интернет бар. Ошол жака кирип, саатына 30 сом төлөп кирип ошол жакта маалымат алам. Интернет жок болгону менен балдар үчүн бош убагында алектене турган жайлар ачылган дейт ата-энелери. Бу жерде школдун футбол аянтчасы бар. Бу жерде свет коюлуп, жакшы эле көп турнирлер өткөрүлүп турат бат-бат. Балдар жакшы эле спортко, көпчүлүгү спортко кызыгат, көп жаш балдардын баары эле. Балдардын баары шарты, айыл өкмөттүн кылган шарты ошол да. Бул футбол аянтчасына свет коюп берип атат, баарын чыгып жакшы эле мындай көңүл бурулуп эле жатат балдарга. Бирок бул Чек орто мектебинде андан дагы башка көйгөйлөр көп. Мектеп зданиясы тар. Ошол 850 окуучуга орун жетишпей атат азыр. Кээ бир класстарыбыз өтө эле кичине болгондуктан окуучулар 3төн отурушка туура келет. Жогору жакта бир башталган жаңы мектебибиз бар. Канча жылдан бери бүтпөй турат ошо. Бизге ошол мектеп бүтүрүп берип, окуучуларга бир кеңири здания болгондо ошол жакшы болот эле да, биздин мектебибиз бүтүп калганда. Бул маселе боюнча Кайрылганбыз бул, көп жолу кайрылып атабыз. Эми жооптор ошол жогору мектепти бүтүрүп беребиз эле деп атышат. Ошону күтүп турабыз азыр. Мектептин көйгөйлөрү четте калгандай. Анын себеби айылдагы чечилбеген маселелер. 5000 калкы бар Чек айылында суу жок деп айтууга болот. Анын айынан ооругандардын саны көп деп жергиликтүү калк кейит. Эң бир кыйын жашаган Баткен областынын ичинен дагы мына Чек айыл дейм да. Жолдору бүт, элдердин үйлөргө чаң толуп калган. Жолдор чаң, суу жок. Суу мына азыр 1 саат гана чыгат, алган алат, албаган ушу курук. Каналыбыз чаң толгон, каналдан алып иштетип, Сарыктагы Чиф, Ичору бүт чектен жаткан көп да. Больницага барсаң, бардыгы эле чектен ооруп жаткан жаш балдар көп. Чындап эле үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна барып кайрылганда суу маселеси чоң көйгөйлөрдү жаратып жатат деди. Бул борбор 2007 жылга чейин фельдшердик акушердик пункт болгон. Андан бери дарыгерлер тобу иштеп баштаган. Бирок бул жерде дарынын жетишсиздиги деген көйгөй жок болгону менен адистердин жетишпегени байкалат. Врачтар жетишсиз болгондуктан биз врачтын аркасынан кыйналып, азыр эми өзүбүздөн келин медиктерден келин кылып алганбыз. Ошол келип эми өзүбүздө врач болуп такай иштеп атат. Дарыгерлер көптөгөн айылдарда түгүл райондун деңгээлинде, керек болсо облустук деңгээлде дагы жетишпейт. Мунун кедергеси калкка тийбейт деп айтууга болбойт. 3 врачтын ордуга 1 врач иштеген жерлер бар, иштейт. Ал киши терапевт болуп иштейт, ал киши педиатрда, ал киши хирург болуп деле бардык диагностический функцияларды аткарат да. Ал эми Талас облусунун Бакай Ата районунда борбордук оорукана болгону менен баары бир элди 100% камсыздай албайт деп айыл өкмөтү жашырбай айтат. Бир менин өзүмдүн болжолдуу оюм боюнча бир 80%дын тегерегинде. Негизи эле билим берүү, сапаттуу медициналык тейлөө, социалдык коргоо, калкты иш менен камсыз кылуу. Бул багыттардын бири болбосо башкасы ар кайсы айылдык аймактарда аксап келет. Бирок бул маселелер чечилбесе дейт серепчилер, жаңы көйгөйлөрдү жаратат.
Мына биринчи сюжетти көрүп өткөндөн кийин эле мындай суроо жаралат да, бул жогоруда айтылып кеткен багыттарды жакшыртуу үчүн, багыттардын сапатын жакшыртуу үчүн эмне кылуу керек? Социалдык адилеттүүлүк боюнча баарыбыз түшүнөбүз, айыл жергесинде аял кишилер болот, жаштар болот, башка улуттун өкүлдөрү болот, анан балдар болот. Кандай чечиш керек? Бир четинен эми чын айтыш керек, чогулуш болгондо деле көбүнчө эркектер болот. Чогулуш болгондо эле ошол жакта жашаган бир улуттун өкүлдөрү болсо алар болот. Ошондуктан эгерде кандай көйгөйлөрдү иштеп таап туруп, анан кийин элди угайын дегенде баарын чакырып көрүш керек, мүмкүнчүлүк кылыпчы. Коомдук угуулар өткөндө ошондо жаштардан чакырыш керек. Же болбосо ошо жаштардын арасында мындай топ түзүп туруп, өзүлөрү чечип туруп, кандай суроолорду алар талап кылат эле, кандай чечилсин деп, ошону анан кийин чогулушка алып чыгып туруп, анан кийин чечүүгө мүмкүнчүлүктөрдү табыш керек. Эгерде керек болсо өзүнчө аялдарды чогултуп, өзүнчө карыларды чогултуп, өзүнчө тиги ишкерлерди чогултуп туруп, мүмкүнчүлүк болсо ар бирөөнөн сурап туруп, анан карап чыгыш керек. Социалдык тейлөө боюнча бул ыйгарым укуктарда илгери эски закондо бул жергиликтүү маселеге кирчү. Жаңы мыйзам алынганда 11-жылдан бери бул ыйгарым укуктар болуп калганда, ыйгарым укукту бергенден кийин акчасын да бериш керек да. Бизде бюджеттен акча жок болгондуктан бербей атат, айыл өкмөттөр баары ал иштердин баарын аткарып атат. Эми каражат жок болсо ал социалдык тейлөө дагы каралбай калды. Жаңы эчтеке эле ойлоп чыгарыш кереги жок болчу. 2007-жылы ошондой 8 түрү салык чогултканда айыл өкмөттөр, көп айыл өкмөттөр дотациядан чыгып, өзлөрүнүн көп жергиликтүү маселелерин чече башташканда, анан жаңы налоговый кодексти киргизгенде 2008-жылы 2 эле түрүн алды. Бирөө жер салыгы калды, бирөөсү болсо ушу мүлктүү. Кыймылсыз мүлктүн салыгы айыл жергесинде иштебейт. Ал деген 350 квадраттан ашык үйлөр салыкка кирет да. Айылда андай үйлөр жок, шаарга эле түшүп атат ошол салыктарчы. Ошондо демек азырынча налогторду кайра жергиликтүү башкарууга өткөрүп бериш керек, көбөйтүш керек налогту. Көбүрөөк каражат чогулткандай кылып бериш керек. Бул эки түрү налог менен бул айыл өкмөттөр эч качан өзүнүн маселелерин, көйгөйлүү маселелерин чече албайт. Жергиликтүү маселеге суроолорчу, алардын саны 22 да, мындай такталып жазылган. Мамлекеттик ыйгарымдуу укуктар 17. Ошондо баш аягы айыл өкмөттөр 39 функцияларын аткарат да, каржы жок. Эмне үчүн тиги каржы жок болуп атат дейт. Сиз да суроо берип койбодуңузбу, кандай чечсе болот деп. Республикалык бюджетке, мисалы Кыргызстандын салыктын деңгээлдери өтө эле төмөн да. Бөлмөлөрдү тазалап жүргөн киши, мисалы 5000 сом алабы, ал 10% төлөш керек. Миллионер кишилер деле 10%. Дүйнө жүзүндө салык системасы мындай, канча кирешеси көп болсо, ошончо көбүрөөк төлөш керек. Ошондуктан бул аталып кеткен кызматтардын сапаты жакшыртуу үчүн биринчиден бул мыйзамдарды кабыл алып коюш керек тез түрүндө. Экинчи, мамлекеттик органдар өзлөрүнүн тиги функцияларын берип койгон айыл жергесине, аларды карабайт, көзөмөлдөбөйт, бирок тиги талап кылат да, отчет бергиле депчи. Ошонун баары мыйзам түрүндө бекитилиш керек, каржы берилиш керек. Ошондо гана бул кызматтардын сапаты жогору болот. Чоң рахмат, анда кийинки даярдалган сюжетке көңүл бөлөбүз. Мисалы үчүн мен айыл өкмөттү айыл башчы катары ак ниет башкаруу дегенди аты өзү эле айтып турат. Ак ниет. Кайсы ишти ак ниет менен, чын дил менен таза кылсак, ошо иштин жыйынтыгы жакшы болот деп эсептейм. Элдин камын көрүп, суу жок болсо суу чыгарып берип, свет өтсө свет чыгарып берип, бардык элдин ал абалын сураган биз ак ниет башкаруучу дейбиз да. Азыр биздин жаш өкмөт башчыбыз суу жок эде, сууду чыгарып берип, элдин алкышыга ээ болуп жатат. Айыл өкмөттө ак ниет башкаруу деп мен кандай жумуш болбосун, чыныгы туура кагаз болобу, аткарылган жумуш болобу, чыныгы Кудайга жалынып туура иштеген бул ак ниет башкаруу. Биз бир базарда бир жолу чогулабыз. Бүт райондун мекеме уюмдары планеркада чогулуп ошону ортого салып, чечкенге аракеттерди жүргүзүп атабыз. Иш болуп атат.
Бирок бардыгы мындай иштерди аткарбагандыгына жергиликтүү калк күбө. Кээ биринин билими жетишпесе, башкасы эптеп гана иштейт. Үчүнчүсү чоңдордун айтканынан чыкпай, айыл калкынын көйгөйлөрүн чечмек түгүл, карабайт дагы. Ак ниет башкаруу бул элдердин талаана жооп берип, элди жакшы башкарып, кандай элдерде кыйынчылык болсо бардыгын аткарыш керек да, чоңдор. Өздөрү менен өздөрү эле болуп, жокоруда отурат. Көмүр кен байлыктары өзүбүздөн чыккандан кийин арзаныраак кылса болот да. Элди караган жетекчи жок. Бәлі чонтойын неме кылат. Түнү менен булар уктабайт. Чонтойум качан толот экен деп жүрөт. Кулак салбайт да. Болуп тур эле деп ура деп кое берет, ошону менен бара бересиң. Бир жыйынтык чыкпайт да, кыскасы эми бардык эле жетекчи ошода. Конторчулар бизге силер кандайсыңар, кандай правлениеңер деген адам жок да. Деген адам жок. Өкмөт башың барбы? Айыл башың барбы? Бу мына не деген камсия памселеңер жок. Бизге бир гана дана бир жылда бир марта келбейт. Мына суубузду кепетесин көргүлө айланайындар. Ана суубуздун акканын тартып алгыла. Эч болбосо 4 саат койсо майлыга сууду, 3 саат койсо майлыга сууду. Онда эмес да. Онда эмес. Бир гана саат суу коят. Биrini bir mananda kakıl muştaşıp çeleğe vuruşup ketetler. Anan ahırı çıkıp alıp saksan da aylanayın der. Toktogla, ekçilikten ağla. Hiç olsa ekçilikten muştaş vakıl ekçilikten ağladı. Ekçilikten böl birim bana şöyle bana şular açsın desin şular. Жерлерде ушинтип нааразычылыгын көргөзгөн учурлар азайып, чындап ак ниеттүү башкарууну орнотуу максатында долбоорлор иштей баштаган. Элге көрсөтүлгөн кызматы аксап жатат да. Айыл өкмөт элге чыгып маалымат бербейт. Эл айыл өкмөткө келип кандайдыр кабар алганга, же бир арыз муу менен кайрылганга элдер айыл өкмөткө ишенбей калганбы, ушундай көрүнүштөр болуп атат да. Долбоор 2011 жылдын октябрынан башталды. 2014 жылдын октябрына чейин 3 жыл ичинде турмушка ашырылат да. Негизги максаты бул долбоордун ошол жерлерде мамлекеттик жана муниципалдык кызматты, элге көрсөтүп жаткан кызматтарды жакшыртуу. Ушул кызматтар элге жетишерлүү болушун камсыздоо. Негизги целевой группалар болуп, бенефициарларыбыз бул жаштар, аялдар, жаш балдар болуп эсептелинет да. Анан бүгүнкү күнгө чейин изилдөө иштери жүргүзүлдү. Башталкы биринчи этап деп айтайлы, биринчи жыл изилдөө иштери жүрдү. Биз азыр бизге кайсыл багытта, кайсыл жерде биз иш жүргүзөбүз. Негизинен карап көрсөк, уюштуруу иштери аксап атат экен да. Ошол эле жаштардын кызыкчылыгын коргой турган уюмдар жерлерде аталышы бар, өз иши жок экен да. Ошон үчүн ар бир айыл өкмөттөгү жаштарды демилгелүү топтор түзүлдү. Биздин колдообуз менен алар азыр 2012 жылдын акыркы чейрегинен дагы 2014 жылга чейин өнүгүү иш пландарын иштеп чыгып атышат. Алар өтө демилгелүү ошол айылдын балдары уже айылдык кеңешке ошол өзүнүн иш планын коюп, бекитип алуу алдында турушат да. Ушул проект дагы 2 жылдын алкагында эмесинде жакшырат деген ойдобуз. Анан азыр эл дагы муну жакшы эле сезип байкап калды. Эми бардыгы аракет кылып атат, ушул долбоорго аракет кылып. Келечекте салымын кошуп атат, эми келечекте жакшы болот деген ойдобуз. Аялдардын, жаштардын маселелерин дагы өз убактысы менен чечүүгө аракет кылабыз. Ушул проект башталгандан бери жаштарыбыз дагы коомдук иштерде активдүүлүктөрүн көрсөтүп атат. Мисалы үчүн ушу айылыбызда клуб эметилсе, бир бала бакча ачылса, бир топ аялдардын дагы колдору узарып жумуш иштегенге шарт түзүлөт болчу да, мүмкүнчүлүк болот эле. Айтылган көйгөйлүү чек айылы дагы ушул долбоордун алкагына кирген. Туура реалдуу чындыкта башкаруу кызмат көрсөтүү боюнча бул пилоттук айыл өкмөт болуп кирген. Элге биринчи түшүндүрүү, маалымат толук жетиш керек да. Кандай маалымат болбосун, чын туура жетсе, элдин жашоо бир шаг болсо да алдыга жылат. Айылды өнүктүрүү боюнча коомдук иштерге тартылбаганын себеби бул жөнүндө маалыматтын жоктугун сурамжылоого катышкан айымдардын 50%, жаштардын 38% айткан. Чогулуштарда айтабыз, мектептерде, больницаларда, киши топторулуучу жерлер бар да, бала бакчаларда
ошондой жерлерден айтып кала алабыз да. Андан кийин мына майрам күндөрү көбүрөөк жолугабыз. Мисалы жакында эле жана карлардын күнүн өткөрдүк. Ошондо 100дөн ашык киши келди. Карларчы. Ошол жерден дагы жетпеген нерселерди жеткирип айта турган сөздөрдү айтып алып атабыз. Мынакей айыл өкмөтүндө ушундай жумуштар болуп атат. Жетпей калган кишилерге өзүңөр жеткиргиле деп. Социалдык акыйкаттуулукка жетүүгө ак ниет башкарууну илгерилетүү долбоорунун серепчилеринин айтуусунда ак ниет башкаруу ачыктыктын, отчеттуулуктун, натыйжалуулуктун жана адилеттүүлүктүн биргелешкен ыкмаларына жана принциптерине негизделген. Жарандардын саясий турмушка конструктивдүү жана инклюзивдүү катышуусуна алып келет. Аны менен бирге жергиликтүү калк өз аймагында болуп жаткан чечим кабыл алуу процесстерине катыша алат. Анда жергиликтүү калк экономикалык, социалдык жана башка багыттарда жакшыртууга салымын кошо алат. Ак ниет башкаруу эми мына эмнени түшүндүрөт дегенде мен мындай деп айтар элем. Ак ниет башкаруу биринчиден ошо элдин катмарын чечим кабыл алууга катыштыруу болуп эсептелет да. Эмне дегенде мына жерде ар кандай маселе болот, ар кандай ой жаралат, бирок ошонун баардыгын келип алып бөлүп жарып элди неметпей жакшынакай консенсус аркылуу чечиш керек да, мындайча айтканда. Ар бир маселени тегерек столго отуруп алып жакшынакай алып чечсе боло тургандай да. Эми ошо социалдык акыйкаттуулукка жетүүгө ак ниет башкарууну илгерилетүү деп биз мына ушундай проектибиз бар. Европалык биримдик менен Бириккен Улуттар уюмунун агентствонун проектиси. Бул проект аркылуу биз болсо ошо бир далай механизмдерди иштеп чыксакпы деп атабыз да. Ак ниет башкарууда пайдалана турган механизмдерди иштеп чыксак, мисалы ошол эле эл менен биргелешип чечим кабыл алуу деп атпаймынбы? Бүт коомдоштукту мисалы чогултуу кыйын. Ошол эле мезгилде анын башкача бир механизмдери бар. Биз болсо эми бул проекттин ичинде бүт баардыгы бул негизделген жанакы жасалып аткан жумуш ошол эле механизмдер кызмат көрсөтүүгө негизделет да, мындайча айтканда. Азыр болсо мына өзгөчө муниципалдык кызматтар жөнүндө бир жакшынакай жумуш башталды республикабызда. Ошо муниципалдык кызмат деген эмне, жанакындай өкмөттүк кызматтан айырмасы эмнеде? Анан ошол муниципалдык кызматтарды мына айыл өкмөттөр аткарат деп атабыз. Бирок ошол эле мезгилде мисалы кайсы бир кызматты ошол жерде эле жайгашкан мисалы мекеме уюм аткарып кетиши мүмкүн. Же частный лицолор деле бар мына, алар деле аткарып кетиши мүмкүн. Иши кылып туруп ошо бүт баардыгы ошо кызмат көрсөтүү аркылуу кетет да, мындайча айтканда. Эң негизгиси жергиликтүү калктагы айыл өкмөтү менен биргеликте көптөгөн көйгөйлөрдү чечүү мүмкүнчүлүгү бар экенин унутпоосу керек дейт серепчилер. Мисалга Баткен облусунда балдар бакчаларынын жетишсиздигин жоюу максатында бир нече долбоорлор ишке ашкан. Мен тегермечи болгум келет. Un чыгарам, капка салам. Мен чоңойгондо мугалим болгум келет. Себеби менин апам дагы, ата-энем дагы мугалим. Мен чоңойгондо врач болом. Ооруган адамдарды дарылаймын. Апамдын энемдин башы ооруса, өзүм доктор болоюн. Бул балдардын баары мектепке даярдык көрүүгө мүмкүнчүлүктү ата-энелеринин арты менен ала алды. Айылдын тургундары суроону көтөрүп чыгып, эл аралык уюмдар колго алып, эми болсо жамааттык бала бакчалар ачылууда. Эгер жергиликтүү бийлик өкүлдөрү имараттын маселесин чечип берсе, ата-энелер оңдоо иштерине өздөрү келип салым кошуп, усталар дагы тамак ашын көтөргөн. Жанакы райондук мамлекеттик администрациясы менен айылдык округу менен биргеликте биз эмки жылда мисалы үчүн ошол эле Бужум айылындагы балдар бакчасын кеңейтүү максатын көздөп атабыз азыр. Ал жерде ошол балдар бакчасын кеңейтебиз. Анан жана ошол эле Кара Булак айыл округуна караштуу Кара Булак айылында жамааттык балдар бакчасы эмки жылы ачылат. Албетте бул деген бүгүнкү күндөгү проблеманы чечүүнүн жолу эмес. Ошол эле мезгилде мындан башка жол болбогон соң биз ушул форма аркылуу балдарды мектепке даярдоону бүгүнкү күндүн шартына дал келет деп ойлойбуз. Сурамжылоонун жыйынтыгында балдар бакчалары менен Талас облусу 54,8%, Баткен облусу 39,1%, ал эми Чүй облусу 16,7%, Ош облусу болсо 24,3% камтылган. Мындан башка дагы чечүү процесстерине өз добушун, салымын кошууга мүмкүнчүлүгү бар. Бир кездерде мындайча айтканда өзүмдүн дарбазамдын ичи мага тиешелүү, андан көчө уже өкмөттүкү деген дагы бир ойлор пайда болгондо
калган өкмөт жасасын, бияк биздики эмес деп. Азыр наоборот ошол түшүндүрүү иштерин жасап, көчөдө турган колонка, даже арык булардын бүт бар, силердики, бул мамлекет эч жерге алып кетпейт деп ошонун баарын тең уюштуруп, ар кандай коомдук иштерге, муниципалдык менчиктерге, айылдын менчигине мындай тескери көз караш кылбай, наоборот, бул биздики дегендей мамиле кылганга түшүндүрүп атабыз да азыр. Айыл өкмөттөрү кээде орчундуу суроолорду өздөрү чечкенге дарамети жетпейт. Бирок бул үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү дагы ачык айкын иш алып барып, элдин бардык катмары менен кеңешип иш алып баруусу керек. Ошондо гана бардык аткарылып жаткан иштер ар тараптардын купулуна толуп, өнүгүү башталат деген ойду серепчилер баса белгилейт. Экинчи сюжетти көрүп өткөндөн кийин мындай суроо жаралып атат: адилеттүү башкарууга кандай факторлор таасирин тийгизет? Биз Кыргызстандын бардык облустарында мындай сурамжал жүргүзгөнбүз да, ошондо элди сурап көрсөк, бул жакта жакшы көрүнөбү, көрүнбөйбү? Суралган элдин 71% түздөн түз шайлоо өткөзсө ошол туура болот дейт. Ал эмне деген нерсе? Эгерде мен айыл өкмөтү башчысы болсом, чыгып туруп, менин колумдан бул нерселер келет, муну жасаганга мүмкүнчүлүгүм бар депчи. Мындай түздөн түз шайланбаганда ал деген башка кишилердин тиги оюн, мисалы партия өткөзүп койсо, ал партиянын тиги максаттарын ишке ашырышы мүмкүн. Биздин өлкөдө мындай нерседе кызматтын түрлөрү көп. 22 жергиликтүү маанидеги суроолордон балким 5-өн эле аткарыш керек. Бирок сапаты жакшы кылыш керек. 22 функцияны мындай эптеп-септеп аткаргандан көрө суунун сапаты жакшы болсун. Мисалга, Кыргызстанда 459 айыл өкмөтү бар. Ошонун 66 эле өзүн багалат, калган баары дотацияда турат. Бул туура эмес. Биз өнүгүп атабыз дейбиз. Эгерде 66 айыл өкмөтү эле өзүн өзү бакса, кантип өнүгүп атабыз? Кыргызстандын баары мындай айыл өкмөтүнүн территорияларына, аймактарына, анан шаардын аймактарына бөлүнөт да. Анан кийин өлкө мындай өнүгүп атат, бирок баары эле мындай дотацияда отурса кандай өнүгүү болот? Жок да. Мен да ошо кошумчалап кетейин, адилеттүү башкаруу боюнча айтып атпайсыңар? Аны айыл жергесинде көбүрөөк коомдук угууларды өткөрүш керек. Көйгөйлүү маселелерди чыгарып туруп, элге салыш керек. Биз могул жолдош айткандай 22 маселеден бири быйыл 1-2-чөнү тандайлы дагы ошону ишке ашыралы депчи. Башкаруунун натыйжалыгынын төмөн болгону бир күнү барып тиги жергиликтүү маселелердеги тиги жерди оңдоюн, жашылдырууну, сууну оңдоюн дейт. Эртеси тиги аскерге кызматка балдарды жибериш керек, аны неметип калат, социалдык камсыздоо боюнча иштерди аткарып калат, тиги нотариустун ишин аткарып калат. Андайдын 17-де, ошондуктан мындай бөлүнүш керек да. Бул киши муну жасайт, бул мамлекеттик укук болгондон кийин мамлекет муну бөлүнүп берет, бул убакта мындай жумушту жасаш керек депчи. Биздин республикалык бюджет жылдан жылга өсүп атат. Анализдеп көрсөңүз, айыл өкмөттүн бюджети ошол деңгээлде эле калып атат да. Эмне үчүн биз борбордук бюджеттеги шаарда отурган министрликтеги кишилер айлыкты 20 миңден 15 миңден алыш керек, айыл деңгээлдегилер 3 миңден алыш керек. Ошон үчүн республикалык бюджетти биз атайын көбөйтүп атат да. Буларды кайрчы кылып атат. Барып туруп Минфинге барып акча сурайт. Буга жетпей атат, тиге жетпей атат депчи. Буларды кудайчы кылып салды да. Өзү чогултса, өзүнө бөлүп берсе ошол каражатты. Буяка Бишкекке акчаны кетирбей, өзлөрү салып ошол жакта калса, булар борбордук мамлекетти карабай эле өзлөрү чечет эле маселесин. Студиябызга келип, кызыктуу маек көрүп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Кайсы гана багытты карабай эле билим берүү, сапаттуу медициналык тейлөө, социалдык коргоо, калкты иш менен камсыз кылуу деген жана башка эң жөнөкөй маселелер айылда чечилсе, анда калк арасында орчундуу суроолор деле жаралмак эмес. Ошону менен бирге жергиликтүү калк дагы четте калбай, бул шарттардын аткарылышына өз салымын кошуш керек. Эң башкысы элдин дагы жергиликтүү башкаруу органдарынын дагы жоопкерчилигин арттыруу керек экени анык. Эфирде аймакты көздөй көрсөтүүсү жана анын алып баруучусу мен Ширина Сынакунова болдум. Келерки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.